Эрулан Кокулов парламентке баргандан кийин ишим кубаттуу, эффективдүү болот. Эрулан шайлоодо өгүт иштеринен эмнени байкай алдың? Мага өгүт иштери абдан жеңил болду. Эл менен жолугушууда өз алдымча сөз алып сүйлөгөнгө деле убакыт болбоду. Кыргыз элиме аздыр көптүр белгилүү болуп калыптырмын. Көбүнчөсү мени менен сөзгө түшкөнгө селфи кылганга ашыгып атышты. Кылган жумушума ыраазычылыктарын айтышып, уулу муунун адамдарына ак баталарын беришип, эли үчүн кызматыңды уланта бер, ойлогон оюңа, көздөгөн максатыңа жет деп аткандар көкүрөгүмдү көтөрүп, жүрөгүмдү жылытып атты. Депутат болууга бир кадам турат, кандай сезимдер менен жашап келесиң? Алгачкы бюллетендердин саноосу боюнча мага 20 миңден ашуун шайлоочум добуш беришкенин айтып атышат. Мунун артында чоң жоопкерчилиги жатканын сезип турам. Мага аманат катары абдан көп адам ишенерин билдим. Аябай катуу толкундануу азырынча менден байкалбайт. Парламентке барганда деле буга чейин элим үчүн кылып келген кызматымды уланта берем. Мүмкүн мындан аркы ишимдин натыйжасы, жыйынтыктары буга чейинкиге караганда кубаттуу, эффективдүү болот. Шайлоочулар эмне үчүн сага добуш беришти? Негизи бул суроону так жообун ошо мага добуштарын берген шайлоочулардын уксак сонун болмок. Мени да кызыктырып атат. Бирок угушума караганда көпчүлүк шайлоочум телефонума "Сен кыргыз элинин патриотусуң, улут үчүн анан таза тамактануусу боюнча аябай кам көрүп келесиң, эл үчүн күйүп-бышып жүрөсүң. Депутат болуп келсең ушул жаатта ишиңди улат. Биз сага үй-бүлөбүз менен добушубузду беребиз" деп СМС жазып атышты. А кээ бир жолугушууда мага келишип, ага тууган жээк жактарыбыз куда сөктөр бүтүндөй сени шайлайбыз дегендер болушту. Учурдан пайдаланып шайлоочуларыма, кайсы бир мүчүлүштүктөн мага добуш бере албай калган адамдарыма терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин ишенимиңерди толук актаганга болгон күч аракетимди жумшайм. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Баарыңарды камата министр Бейшеналиев менен медицина кызматкерлеринин жолугушуусунда чыр чыкты. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Акбай Сарыбаевдин ордуна улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун милдетин аткаруучу болуп тайындалган. Медет Бейшенкуловду жамаат менен тааныштыруу үчүн барган. Ал жыйындын интернетте тараган видеосунда министр менен оорукананын айрым кызматкерлеринин кайым айтышканын көрүүгө болот. Өзүн борбордун юристи катары тааныштырган Жумгал Өмүралиев Бейшеналиевди көчөдөн келген министр деп сындагандан кийин кайым айтышы күчүп, министр жетекчи алмашканы жөнүндө буйрукту окуп кетип калган. Жыйын 30 ноябрда өткөн. Видео 11 декабрда тарады. Учурда министр Алымкадыр Бейшеналиевдин аталган окуя боюнча комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Алымкадыр Бейшеналиев 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл 16 апрелде брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылакка колдонуп жатканын билдирген. Журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин айткан. Бул окуядан кийин Жогорку Кеңеш Бейшеналиевге ишенбестик көрсөтүп, кызматтан алууну сунуштаган. 28 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров милдеттерин так аткарбады деген негизде ага эскертүү берген. Өткөн аптада Бишкектеги кардиология жана терапия улуттук борборунда жана ага караштуу Кыргыз-Индия илимий изилдөө борборунда ири каржылык мыйзам бузуулар орун алганын саламаттык сактоо министрлиги билдирип чыккан. Эки мекемени 10 жылдан бери жетектеп келаткан Акбай Сарыбаевдин эки кызматта турушу мыйзамсыз экенин айткан. Сарыбаев айрым маалымат каражаттарына берген комментарийне дооматтарды четке какты. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Улукбек Маматаев Атамбаевдин үй камагына чыгарсак, Бакиевди алып келели дегендер пайда болот. Депутат Жанар Акаев эгер баарын жаңы барактан баштай турган болсок, Алмазбек Атамбаевдин үй камагына чыгаруу керектигин айтты. Сиз кандай ойлойсуз? Чын эле экс-президентти үй камагына чыгаруу керекпи? Жанар Акаевдин айтканында кандайдыр бир деңгээлде чындык бар. Бул сөз акыркы учурда өлкөдө болуп жаткан окуяларга байланышкан. Эгер баары легитимдүү болсо, Атамбаевди абактан чыгаруу тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес эле. Азыркы шартта бизде баары нөлдөн баштоо зарылчылыгы жаралды. Эгерде мыйзамдуулукка багыт алабыз, өлкөгө тынчтык жана өнүгүү орнотобуз деген изги тилектерибиз бийик болсо, башка вариант жок. Баарын ак бирактан баштоого туура келет. Буга чейин болуп келген иштерде саясий куугунтук дегендерди түп тамырынан жок кылуу керек. Саясий куугунтук деген түшүнүктүн өзү болбошу зарыл. Путиндин жаңылануу саясатынан үлгү алып, биз дагы ал баскан жолго түшүп, Атамбаев жана башка саясатчылардын баарын абактан чыгарсак туура болот. Болбосо алардын да тарапташтары бар. Бул байланышкан иштерде саясий куугунтук өчө алууга төңкөрүп, туура эмес кабыл алгандар табылат. Ошондуктан мен Жанар Акаевдин айтканына кошулам. Атамбаевди үй камагына чыгаруу керек. Чындаса ар бир президенттин тарых алдында жакшы да иштери болгон. Мен буларды калыстык чегинен карап айтып жатам. Мага Атамбаевдин саясаты жаккан эмес, каршы пикиримди билдирип жүргөн убагымда. Бирок азыркы шарт жагдайды эске алып, бүгүнкү күндө түзүлгөн кырдаалдын караганда аны үй камагына чыгарылышын колдойм. Бийлик баарын нөлдөн баштаганда эч убакта коркпошу керек. Саясатчылардын көз карашы пикирине карап эмес, адискөйлүк сыяктуу башка элге, жерге пайдасы тие турган сапаттарына карап мамиле жасаса туура болот. Дагы бир нерсени айталы, биринчи президент Аскар Акаев көп жылдын куугунтуктан кийин ушул жылы өлкөбүзгө келип кетти.
кетти. Чынын айтканда буга чейинки бийликтерин аны алып келгенге саясий эрки жеткен эмес. Андан кийин Бакиевди да алып келүү керек дегендер пайда болду. Атамбаев үй камагына чыгарылса да ушул маселелер кайра көтөрүлөт. Булар бири-бири менен чырмалышкан чынжырчага окшогон маселелер. Депутат Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровго кылмыш ишин ачууга макул болбой коюшту. Алардын чечимин туура деп ойлойсузбу? Албетте туура кылышты. Парламенттин 6-чакырылышы акыркы күндөрү иштеп жатат. Жок дегенде ишмердүүлүгүн аягына чыгаруунун саналуу күндөр калганда чындыкты, адилеттүүлүктү бир жолу айтып коелу дешти окшойт. Эгерде бул маселе жогорку кеңештин жаңы чакырылышынын кароосуна коюлганда башкача чечим кабыл алынмак. Анткени алар алдыда дагы 5 жыл иштейбиз, жаман көрүнүп калбайлы деген түшүнүккө кептелишмек. Парламентте канчалык күчтүү болгону бийликтин андан да күчтүү экенин билдирет. Булак Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин. Тазалыктын каза болгон кызматкеринин үй бүлөсүнө кенемти төлөнөт. Бишкек мэриясынан 50 000 сом берилет. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерин унаа коюп кетип, ал окуя болгон жерден каза болгон. Маркумдун үй бүлөсүнө мэриянын фондунан 50 000 сом жардам берилет. Андан тышкары эмгек кодексине ылайык тиешелүү кенемти төлөнөрүн кала башкармалыгынан басма сөз кызматы кабарлашты. Бишкек мэриясынын жетекчилиги жана тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери каза болгон жарандын жакындарына көңүл айтат. Мэриянын фондунан маркумдун үй бүлөсүнө 50 000 сом берилет. Ошондой эле эмгек кодекси боюнча компенсация төлөнөт. Анткени ал кызматтык милдеттерин аткарып жатканда каза болду. Биздин кызматкерлерибиз таң ата жумушка чыгышат. Алар жарык берүүчү атайын форма кийгенине карабай кайгылуу окуялар болот, дешет мекемеден. Белгилей кетсек, окуя Бишкекте 12 декабрда эртең менен саат 6:45 чамасында Жибек жолу жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде катталган. Анда Мазда унаасынын айдоочусу жолдогу тазалык ишканасынын кызматкерин сүзүп кеткен. Жаракат алган жаран ооруканага жетпей каза болгон. Кылмышка шектелип Мазда унаасынын 23 жаштагы айдоочусу кармалганын милициянын кайгылуу кызматынан маалымдашкан. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Мадумаров жогорку кеңешке десант болуп түштү. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич парламентке кандайдыр бир миссия менен келаткан десант. Ал эч качан Кыргызстанга жакшылык кылган эмес, өзүнүн өмүр таржымалында муну мисаны баскан жолун карап туруп жыйынтык чыгара алабыз. Анын эмне максат менен жогорку кеңешке чабуул жасап кирип келе жатканы куралданбаган көзгө да көрүнүп турат. Ал президенттин айланасынан жылчык издеп өзүнө каратып, өкмөт менен өлкөнүн ишине кедерги болууну башкы максат койгон өзүнө. Албетте, өлкө башыны көп жерде орунсуз иштер менен кыдырын түшүрүп жүргөн жетекчилер менен тили бир анын. Эл көзүнө шоу көрсөтүп коет. Анткени менен андайлар Мадумаров үчүн көктөн издесе жерден табылчу табылга. Тили бир, баары бир алардын. Адахан Кимсанбаевичте кылган иштерине жооп бердирбесе, ал андай иштери дагы кайталайт. Ал эми жалгыз эмес, аны күч түзүмдөрү, кесиптештери колдойт. Бул албетте Кыргыз мамлекети үчүн коркунучтуу, алдын алуу зарыл деп Маткеримов Асылкан өзүнүн баракчасына жазды. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Исхак Пирматовдун саткынчылыгы мыйзамсыз байыганы боюнча Шенгелдер. Курманбек Бакиевдин режиминде Исхак Пирматов Кыргыз-нефтегазды жетектеп калып, эбегейсиз байыганы коомчулукка маалым. 2010 жылдан кийин кылмыш иштери козголуп камалып кетерде. Алтынбек Сулайманов, Икрам Илмиянов ортого түшүп сактап калганы айтылып келет. Андан бери 2 жыл ирет депутат болду. Атамбаевдин бийлиги учурунда Исхак Пирматов Бишкек мэри Албек Ибраимов менен коюн колтук алышып, дагы байыганы аңыз кепке айланган. Албетте, бул жагын тиешелүү күч органдары эртеби кечпей казып чыгышат. 2000 жылы 1 миллион доллар төлөп биримдик партиясынын тизмесине киргени расбы? Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт эмеспи? Октябрь төңкөрүшүнөн кийин бул Эргул жашынып, карылар артынан түшүп, ара чолоодо камалып чыкканы шыбыш кепке айланып, акыры өткөн жазда УКМК кармаган. Бирок түрмөгө көпкө отурбай ооруканага которулуп, ошондон ары эркинlikке чыгып кеткенин укканбыз. Тергөө менен кызматташкан эмес, Шкумтөр иши боюнча Асылбек Жээнбековго, Төрөбай Зулпукаровго каршы көрсөтмө берип, Исхак Пирматовдун бошоп кеткенин кандайча түшүнөбүз? Сокенин бийлиги тушунда бул эки үлкөнгө кошомат кылып жүргөнүн кантебиз? Мына жүзү саткынчылык бекен, эмне үчүн бул шылуун мыйзамсыз байуу беренеси менен кайра камалбайт? Элдин ырыскысын мамлекеттин казынасына төкпөйбү же кийинки келген бийлик жазалайбы? Булак Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин.